Leylek Roy Mamleketlik Administrasiyasi gelecek muğunlarga üçün tömende көрсөтүлгөндөр Leylek Roy Mamleketlik Administrasiyasının ыраазычылык билдирsin. Жалпы республикалық тестілеуді 202 балда қамсыздап, ең жоғарғы немеге жетіп отырады. Алтын тамға аттестатына, артықшылық аттестатына ие болып отырады. Сыйлықтарымыз бар, шуларды тапшырып қояйық. Ошондой эле 2000 сом акчалай сыйлыгы. Республикалык турунда 1-орунду алгандыгы үчүн Жаңы Жер айыл аймагына караш жалпы билим берүү бөлүмү мактоо баракчасы менен сыйланат. Сыйлыктар мындан ары да баштап жүрсүн. Ыраазычылыкка урматтуу Капыр Маматкулович. Assalamu alaikum, урматтуу катышуучулар. Мына ушу бир аз татаал эпидемия акыбалыга карабастан ушу балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, ушуларга дух берген акимибиз Баймурат Асатович, районо Улукбек Иматович, Жаңы Жер айыл өкмөтү анан жалпы эле баарыңыздар алакан чагып, ушу сүйүнүп отурасыздар. Сиздерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Кудайга шүгүр, ушу балдарыбыздын ийгилиги баардыгыбыздын сыймыгыбыз болот. Ошого мен ыраазылыгымды билдирип коеюн дедим. Энелерди окуткандан кийин балдар башкача болот экен. Биринчиси, экинчи бир сырыбыз эч кайсы башка мектептерде окулбаган, башка анча ахамият бербеген, жажы назар илбеген акыл эмгегин маданияты деген сабагыбыз бар. Мына ушулар балдарды ушинтип, селитрага окшоп жетилтип, мындай образдуу айылчар басып отурасыздар. Кубат бере турган илимибиз экен. Ошол жардам менен бүгүн азыр 61 балабыз чет мамлекетте окуп атат. 71 медакадемияда эден, булар менен быйыл Баймурат Асатов 75 болду. Илайым булар жакшылык күндөргө кызмат кылсын. Мына эпидемия убагында доктурлар канчалык керек экени сезилди. Кудайга шүгүр, азыр булар алды Россияда, Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта, мына Лейлегибизде дагы доктурлар иштеп атат. Илайым эсен болсун. Шу сиздер колдоп турсаңыздар Баймурат Асатович. Алы Кудай кааласа биздин элге кылайын деген көп жакшы ниеттерибиз бар. Мактанып кетпейбиз. Ортодон төмөнкү мектеп, ортодон төмөнкү директормун деп дайым айтып жүрөмүн. Сиздерге чоң рахмат. Анан бул бүтүн суу сактагычтар Орто Токойдон баштап, Папандан баштап, бүтүн бардыгы эң башкысы азыр кыргызган керегиге жарап турган Ош Бишкек жолу ушу кишинин идеясы менен, Сталинге жазган каты менен бүткөн экен. Ушу китепти жазып, анан сиздерге, мына элге Кудай кааласа Баймурат Асатович колдоп турдулар, духовный, моральный. Баарыңыздар колдоп турдуңуздар. Абдулла Набиевич, Кыргыз билим берүү академиясынан эне мектебибиздин программасы азыр 7 облуска жарыяланып, мына Улукбек Иматович бар, министерствонун сайтыга кирип, академияда биздин эне мектебинин программасы басмадан чыкты. Шунун биринчи саныны өзүңүзгө тапшырып коеюн. Сизге дагы мына балдарыбызды сыйлаганыңыздын урматында. Саламатсызбы, менин атым Бекбаев Азамат. Лейлек районуна караштуу Арка жаштык айылынын номер 3-гимназиясынан болгом. Быйыл 2019-2020 окуу жылында мен 223 балл менен республикалык тестилөөдө 14-орунду ээледим. Анан ошол алтын сертификатты президенттин колунан алдык. Президенттин колунан биринчи жолу сыйлык алып атам. Анан ошол биринчи жолу алганда толкундоолор болду. Өзүм күткөн эмесмин ошол алтын сертификат алышымды. Анан ошол алтын сертификат алышыма мага жардам берген, мага шарт түзүп берген биринчи Аллахыма шүгүр кылам, ошол мени ушул даражага, ушул Аллахка шүгүр кылам. Кийин экинчиден мага жардам берген Капыр агайыма, ошол мени дайым туура жолго баштаган, мага жол көрсөтүп турган, адашсак туура жолго көрсөткөн Капыр агайыма ыраазычылык билдирем. Андан кийин эң негизгиси дагы бирөөсү ата-энеме ыраазычылык билдирем. Себеби ата-энем дагы ушул даражага жетишиме көп
жардам беришти. Себеби ата-энем качан мен көңүлүм чөккөндө, мен бир нерсе калбай калганда мага дайым колдоо көрсөтүп турушту. Дагы бирөөсү болсо ата-энем мага үйдө шарт түзүп берди, ошол тестке даярданганга. Үй иштеринен бошотуп, дагы башка шарттар түзүп берди. Эгер алар шарт түзбөгөндө мен алтын сертификатка жетмек эмесмин да. Өзүбүздүн акимибиз, районубуздагы куттуктап бизди ошол Исфанага акимиятка чакырып бизди сыйлашты. Ошолорго дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бизди билим берүүгө бир аз аракетибизди колдоо бизди сыйлаганы үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ушунча чакырганга акимибизге, районубузга, анан өзүбүздүн өкмөтүбүзгө чоң ыраазычылык билдирем ушул чакырып сыйлаганы үчүн. Şu emgegibizdi Kuday koldoп, bugün baldarыбыз жакшы bir ийгилиги менен алтын сертификатка жетип, Бекбоев Азамат Иса окуучубуз Олимпиададан, республикадан биринчи орун алтын тамга алып, бүгүн акимиятыбыз, райондук билим берүү бөлүмү сыйлап олтурат. Буга биз бул адамдарга терең ыраазычылыкты айтабыз. Ошону менен бирге мына райондук билим берүү бөлүмүнүн профсоюз уюму бар. Бердиев Авазбектер дагы ушу бүгүн балдарыбызга, ушу эмгек кылгандарга акчалай сыйлыкты берип, моралдык, материалдык колдогондугу үчүн буларга дагы рахмат айтып, ыраазычылыкты билдиребиз. Ушундай бир жакшы ийгиликтин сыры эмнеде деп жана башкалар алдынан суроо берди эле, мен учкай айттым. Азыр мына бул жерден айтып кетейин дейм. Авал Кудай, анан ак эмгегибиз, ушу иштегенибиз, балдарыбыздын даярданганы, анан бизде бир айырмасы алтын сертификат алган, олимпиадага чыккандар көпчүлүгү жакшы, ого рахмат. Анан Секом, Нова деген борборлор даярдап жардам берет. Бишкекте, Ошто, шаар, район центрлерде. Бирок биздики ошолорго барышка мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз Кыргызстандын эң түштүк батыш чек арасында дагы, Баткендин дагы, Лейлектин дагы эң акыркы точкасы Кыстакөздүн алдында Тажикстанда турабыз. Бизде Нова, Секом борбору жок. Ошол үчүн мына бул алтын сертификат алгандыгыбыздын бардыгы, олимпиададан жеңгендигибиздин бардыгы ошол өзүбүздөгү акыл эмгегин маданияты деген методикабыз менен, анан мына бул энелерди окутуп, эне мектебинин жардамы менен, анан Нарбүбү Анаркулова деген эжекейибиз, Айсылуу, андан кийин Нурзат деген мугалимдерибиз, анан өзүбүздүн мына автор катары акыл эмгегин маданиятынын негизинде ОРТ олимпиадага даярдоо лекцияларынын жардамы менен ушул ийгиликке жетип отурабыз, Кудайга шүгүр. 160 балдан жогору болуп орточо балыбыз, анан катышкандардын бардыгы босого балдан ашып, биз сүйүнүп Кудайга шүгүр кылып отурабыз. Эми акырында айтарым, дүйнө жүзүндө ушул коронавирус ылайым мизи кайтып, бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетсин, элдер ушунан кутулсун. Ошонун ичинде Кыргызстан, Баткен Лейлегибиздин эли дагы эсен аман кутулуп, элибизде тынчтык, аманчылык болсун, ооруларга шифа берсин, жаштарыбызга өмүр берсин. Бизди колдогон бардык инсандарды Кудай колдосун.